Саламатсыздарбы, менин атым Алтынай. Бул кийинки даярдалуучу тамагыбыз бул балыктан да жасалат. Бул семга под сливочным соусом деп аталат. Семга бул өзү майлуу балыктардын түрүнө кирет. Семганын эң пайдалуу нерсеси бул адамдардын организмине көптөгөн витаминдер жана минералдар менен толуктап турат. Эң биринчиден биз уже сковородканы плитабызга коюп койдук. Андан кийинки бул биз семгабызды лимон менен, туз жана мурч менен мариновать этип алабыз. Биринчиден лимондун согун үстүнө сээп алабыз. Андан кийин мурчтан алабыз. Тузду алабыз. Балыкты эки бетинен тең ушинтип мариновать этип алабыз. Зайтун майы менен маринад кылабыз. Зайтун майы бул адамга дагы аябай пайдалуу майлардын бири болуп эсептелинет. Бул бир нече мүнөт тургандан кийин сковородкабыз ысыганда зайтун майын коюп, балыгыбызды кууруп алабыз. Туз менен перестерди жакшылап сиңирип сыйпап алабыз. Андан кийин сковородкага салабыз. Балыгыбызды эки бетинен тең кызартып кууруп алабыз. Бир бети бышкандан кийин экинчи бетине оодура алабыз. Бул семга өзү деңизде жашоочу балыктардын бирине кирет. Анткени биздин мисалы Кыргыз Республикасында же Жакынкы Азия өлкөлөрүндө кездештире албайбыз. Анткени булар көбүнчө Балтика же болбосо Ак деңизде жашашат жана өзүнөн кичи болгон балыктар менен азыктанышат. Жана бул Россия Федерациясында Карелия же болбосо ошол жакта же болбосо атайын өз түрү менен дагы көбөйтсө болот бул балыктын түрүн. Биз семганы кууруп алгандан кийин ага жазыкча жасайбыз. Жазыкчабыз бул цөркөдөн өткөн сабиз болот. Кууруп алгандан кийин биз муну кайра сковородкага салып, жазыкча жасайбыз. Жазыкчаны жасайбыз анткени биз жазыкчаны жасаганыбыздын себеби анткени балык куурулганда жакшы бышпай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз жазыкчаны жасап, кайра салып, үстүн крышка менен жаап коебуз. Биз балыкты эки бетинен тең кууруп алгандан кийин атайын кыпчыгыч менен алып, башка тарелкага салып, отту кичине азайтып, андан кийин өзүбүздүн жазыкчабызды кууруп баштайбыз. Ага сабизди салып, кайра үстүнө балыгыбызды коебуз. Бул ыкма менен бышырганыбыздын себеби анткени балык өзүнүн пайдалуу нерселерин сактап жана даамдуу болуп бышат. Андан тышкары өзү сочный болуп бышат. Крышкасын жабып 5-10 мүнөткө коюп коебуз. Бышкычакты биз үстүнө куя турган соусту даярдап алабыз. Биздин соуска керектелүүчү нерсе бул сливки, эритилген сыр жана ар кандай чөптөрдөн жасалган татымалдар болуп эсептелинет. Соусту даярдоо технологиясын айта кетсек, бул биринчи ысытылган сковородкага сливкини коюп, сливка ысыгандан кийин эритилген сырды салып, үстүнө ар кандай татымалдарды сээп коебуз. Биз жогоруда айтып кеткендей эле соусту жасоо ыктымалы бул биринчиден ысытылган сковородкага сливкини куюп алабыз. Сливки ысыгандан соң биз эритилген сырыбызды бир кашыктан кошуп баштайбыз. Сырды соусубуз коюу болгучакты кошо беребиз.
Биздин соусубуз даяр болду. Эми үстүнө кургатылган чөптөрдү сеуп койсок болот. Сеуп, жакшылап аралаштырабыз. Болду, биздин соусубуз даяр. Биздин балыгыбыз дайын болду. 10-15 мүнөттүн тегерегинде биздин балыгыбыз бышты. Эми муну биз кооздоого киришебиз. Балыгыбызды тарелкага коюп, чекелерин лимон менен кооздоп, үстүнө дайындалган соусту куябыз. Ушундай түрдө соусту куюп коебуз. Болду, биздин балыгыбыз даяр. Бул тамактын аты сёмга под сливочным соусом деп аталат. Жуылган майдын алдындагы балык. Тамагыңыздар таттуу болсун. Бул балыгыбыз ресторандарда берилет жана үй шарттарында дагы абдан жеңил дайындалат. Бул балыктын пайдалуулугу абдан чоң. Организмди көптөгөн витаминдер, минералдар, макро жана микроэлементтер менен толтурат.